39-бөлүм. Жусуп болсо Мисирге жеткирилди. Аны алып келген Исмаил уулдарынын колунан фараондун сарай кызматчысы, сакчылардын башчысы Мисирлик Потипар сатып алды. Теңир Жусуп менен болду. Ал иштеринде ийгиликке жетти. Мисирлик мырзанын үйүндө жашады. Теңир Жусуп менен экенин, кандай иш кылбасын Теңир анын колуна ийгилик берип жатканын мырзасы көрдү. Ошентип, Жусуп мырзасынын алдында ырайым таап ага кызмат кылып жүрдү. Ал Жусупту өз үйүнө башкаруучу кылып койду. Өзүнүн колундагысынын баарын ага тапшырды. Ал Жусупту өзүнүн үйүнө, колундагысынын баарына башкаруучу кылып койгондон тартып, Теңир Жусуп үчүн Мисирлик мырзанын үйүнө батасын берди. Теңирдин батасы анын үйүндөгү жана талаасындагы баардык мал мүлкүнүн үстүндө болду. Ошентип, ал колундагысынын баарын Жусупка тапшырды. Анын барында ал жеген нанынан башка эч нерсе менен иши болбоду. Жусуп болсо келишимдүү, сулуу жигит эле. Мырзасынын аялынын Жусупка көзү түшүп, ага мени менен жат деди. Бирок ал каршы болуп, мырзасынын аялына мырзам менин барымда үйүндө эч нерсе менен иши жок. Болгон нерсесинин баардыгын мага тапшырды. Бул үйдө менден чоң эч ким жок. Ал сенден башкасына тыюу салган жок, анткени сен анын аялысың. Кантип мен ушундай жаман ишти кылып, Кудай алдында күнөөгө батам деди. Ал аял Жусупка күн сайын ушинтип айта берсе да, ал аны менен жатууга, аны менен бирге болууга макул болгон жок. Бир күнү Жусуп өз ишин кылганы үйгө кирди. Ошол учурда үйдүн ичинде үйдөгүлөрдөн эч ким жок эле. Аял анын кийиминен кармап, мени менен жат деди. Бирок ал кийимин аялдын колуна калтырып, сыртка качып чыкты. Аял болсо Жусуптун кийимин калтырган бойдон сыртка качып чыкканын көрүп, үйүндөгүлөрүн чакырып алып, карагылачы, ал биздикине бул эбирейди бизди шылдыңдатмакка алып келиптир. Ал мени менен жатканы келиптир, бирок мен катуу кыйкырып жибердим. Ал менин кыйкырганымды угуп, кийимин калтырып сыртка качып чыкты деди. Ошентип аял мырзасы үйүнө келгенге чейин Жусуптун кийимин өзүнө калтырып койду. Анан күйөөсүнө ушул эле сөздөрдү кайталады. Сен биздикине алып келген эбирей кулуң мени шылдыңдаганы келди. Бирок мен чуу көтөрүп кыйкырып жибергенде ал кийимин калтырган бойдон сыртка качып кетти. Мырза аялынын оозунан сенин кулуң мага ушундай кылды деген сөздү укканда абдан ачууланды. Ошондо мырзасы Жусупту падышанын туткундары жаткан зынданга салдырды. Ошентип ал ошол зынданда жатты. Теңир Жусуп менен болду. Ага ырайымын төгүп, зындан башчысынан ырайым таптырды. Ошондо зындан башчысы зындандагы туткундардын баардыгын Жусуптун колуна берди. Жусуп ал жердеги баардык иштин үстүнөн башкаруучу болду. Зындан башчысы ага тапшырылган иштерге кийлигишчи эмес. Анткени Теңир Жусуп менен болуп, ал эмне кылбасын баардык ишине ийгилик берип турчу. 9-бөлүм. Анан ал силерге чындыкты айтып коеюн. Бул жерде тургандардын кээ бирөөлөрү күч менен келген Кудай падышачылыгын көрмөйүнчө өлүшпөйт дейди. 6 күн өткөндөн кийин Ыйса Петр, Жакып, Жакан үчөөнү гана ээрчитип бийик тоого чыкты. Ошол жерде алардын көз алдында Ыйсанын көрүнүшү өзгөрүлдү. Анын кийимдери жаркырап, кардай аппак болуп калды. Жер бетинде эч бир кездеме агартуучу андай агарта албас эле. Анан аларга Илияс менен Муса көрүндү. Алар Ыйса менен сүйлөшүштү. Ошондо Петр Ыйсага: "Устат, бул жерде болгонубуз жакшы экен. 3 алачык тургузалы. Сага бирди, Мусага бирди, Илияска бирди" деди. Анткени ал эмне деп айтарын билбей калды. Себеби аларды коркунуч баскан эле. Ошондо булут пайда болуп, аларды каптап калды. Анан булут ичинен "Бул менин сүйүктүү уулум, аны уккула" деген үн чыкты. Ошол замат шакирттер эки жагын карап, Ыйсадан башка эч кимди көрүшкөн жок. Тоодон түшүп келе жатышканда Ыйса аларга: "Адам уулу өлүп, кайра тирилгенге чейин бул көргөнүңөр жөнүндө эч кимге айтпагыла" деп буйруду. Алар бул сөздөрдү көкүрөктөрүнө түйүп алышты да өз ара "Өлүп кайра тирилген эмнеси" деп сүйлөшүштү. Анан алар Ыйсадан эмне үчүн мыйзам окутуучулар Илияс пайгамбар Машаяктан мурун келиши керек деп айтышат деп сурашты. Ыйса аларга: "Туура, адегенде Илияс келип баардык нерсени өз ордуна коюшу керек. Ал эми Адам уулу ыйык жазууда жазылгандай көп азап чегиши жана кемсинтилиши керек. Бирок силерге айтып коеюн, Илияс келген, ыйык жазууда жазылгандай ага ойлоруна келгендей мамиле кылышты" деп жооп берди. Ал калган шакирттерине кайтып келгенде алардын тегерегине чогулган көп элди жана алар менен талашып жаткан мыйзам окутуучуларды көрдү. Бүт эл аны көрүп таң калып чуркап барып саламдашты. Анан Ыйса мыйзам окутуучулардан: "Алар менен эмне жөнүндө талашып жатасыңар?" деп сурады.
Ошондагы эл арасынан бирөө мындай деп жооп берди: "Устат, мен сага ичинде тилсиз жини бар уулумду алып келдим. Жин оорусу кармаганда ал кайсы жерде болбосун, жин аны жерге көтөрүп чабат. Ошондо анын оозунан ак көбүк агып, тиштерин кычыратып сенек болуп калат. Мен сенин шакирттериңе жинди кууп чыгаргыла десем, кууп чыгара албай коюшту." Исага: "Эй, ишеними жок муун. Качанкыга чейин силер менен болом? Качанкыга чейин силерге чыдайм? Аны мага алып келгиле" деди. Ошондо аны Исага алып келишти. Жин Исаны көрөр замат баланы катуу калтырата баштады. Ошондо бала жерге жыгылып калды. Оозунан ак көбүк агып, ал онулактап жатты. Иса анын атасынан: "Ал качантан бери ушундай?" деп сурады. Атасы: "Бала чагынан бери. Жин аны өлтүрүү үчүн далай жолу отко сууга ыргытты. Колуңдан келсе бизге боор оруп жардам бере көр" деди. Исага: "Эгерде сен бир аз ишенсең, ишенген адамга баары мүмкүн" деди. Ошол замат баланын атасы көзүнө жаш алып: "Ишенем Теңир, менин ишенимимди арттыра көр" деп кыйкырып жиберди. Иса чуркап келе жаткан элди көргөндө жинге мындай деп тыюу салды: "Эй, дудук дүлөй жин, мен сага буйрук кыламын, баланын ичинен чыгып кет, анын ичине кайра кирбе." Ошондо жин кыйкырып баланы катуу калтыратып жатып, анын ичинен чыгып кетти. Бала болсо өлүктөй болуп жатып калгандыктан көптөр ал өлүп калды дешти. Бирок Иса баланы колунан тартып өйдө тургузду. Бала ордунан турду. Иса үйгө киргенден кийин өздөрүнчө калышканда, шакирттери андан: "Биз жинди эмне үчүн кууп чыгара алган жокпуз?" деп сурашты. Иса аларга: "Жиндер сыйынуусуз жана орозосуз чыкпайт" деп жооп берди. Алар ал жерден чыгып Галилея аркылуу өтүп бара жатышты. Иса муну кимдир бирөө билүүсүн каалаган жок. Анткени ал шакирттерине: "Адам уулун адамдардын колуна салып беришет, аны өлтүрүшөт. Аны өлтүрүшкөндөн кийин ал 3-чү күнү тирилет" деп насаат айтып жаткан эле. Шакирттер болсо бул сөздөрдү түшүнүшкөн жок, бирок сурагандан коркушту. Иса Капернаумга келди. Үйгө киргенден кийин Иса шакирттеринен: "Жолдо эмне жөнүндө сүйлөшүп келдиңер?" деп сурады. Алар унчугушкан жок. Анткени алар жолдо кимибиз чоңбуз деп өз ара талкуулап келишкен эле. Анан ал отурду да 12 шакиртин чакырып алып, аларга: "Ким биринчи болууну кааласа, баардыгынын эң акыркысы болсун жана баарынын кызматчысы болсун" деди. Анан бир баланы алып, алардын ортосуна тургузду да, аны кучактай аларга мындай деди: "Ким менин ысымым үчүн ушундай балдардын бирин кабыл алса, ал мени кабыл алган болот. Ал эми ким мени кабыл алса, ал мен эмес, мени жиберген Кудайды кабыл алган болот." Ошондо жакан: "Устат, биз сенин ысымың менен жиндерди кууп чыгарган адамды көрдүк. Ал биз менен чогуу жүрбөгөндүктөн ага тыюу салдык" деди. Иса аларга: "Ага тыюу салбагыла. Анткени менин ысымым менен керемет көрсөткөн адам мага дароо эле тил тийгизе албайт. Анткени силерге ким каршы болбосо, ал силер тарапта. Машаякка таандык болгондугуңар үчүн, менин ысымым үчүн ким силерге бир чөйчөк суу ичирсе, силерге чындыкты айтып коеюн, ал сыйлыксыз калбайт. Ал эми мага ишенген ушул кичинекейлердин бирин күнөөгө түрткөн адамдын мойнуна тегирмен ташын илип деңизге таштап жиберсе, ал үчүн жакшы болмок. Эгерде колуң сени күнөөгө түртсө, аны кесе чап. Эки колуң менен оттуу көлгө, өчпөгөн отко түшкөнүңдөн көрө, мунжу болуп өмүргө ээ болгонуң жакшы. Ал жерде алардын курту өлбөйт, от өчпөйт. Эгерде бутуң сени күнөөгө түртсө, аны кесе чап. Эки бутуң менен оттуу көлгө, өчпөгөн отко түшкөнүңдөн көрө, төкөр болуп өмүргө ээ болгонуң жакшы. Ал жерде алардын курту өлбөйт, от өчпөйт. Эгерде көзүң сени күнөөгө түртсө, аны оюп сал. Эки көзүң менен оттуу көлгө түшкөнүңдөн көрө, бир көзүң менен Кудайдын падышачылыгына киргениң жакшы. Ал жерде алардын курту өлбөйт, от өчпөйт. Анткени баардыгы от менен туздалат, ар бир курмандык туз менен туздалат. Туз жакшы нерсе. Бирок ал өзүнүн даамын жоготсо, аны кайра кантип калыбына келтиресиңер? Ичиңерде туз болсун, бири-бириңер менен ынтымактуу болгула. 5-бөлүм. Эгерде сага жооп бере турган бирөө болсо, анда чакыр. Ыйыктардын кимисине кайрыласың? Ошентип акылсыздык каардуулугу өлтүрөт, эси жоктуу туталаңгачтыгы өлтүрөт. Мен акылсыздын кантип тамыр жайганын көрдүм. Ошол замат анын үйүн каргадым. Анын балдары бакыттан алыс, аларды дарбазанын алдында уруп согушат. Аларга болушаар эч ким болбойт. Анын түшүмүн ачкы адам жейт. Ал аны тикенектин арасында өскөн жеринен да жыйнап алат. Анын мал мүлкүн суусагандар жутуп алышат. Ошондуктан кайгы топурактан чыкпайт, мүшкүл жерден өсүп чыкпайт. Бирок адам бийикке учкан учкун сыяктуу азапка туулат. Бирок мен Кудайга кайрылар элем, ишимди Кудайга тапшырар элем. Ал изилдеги сансыз көп, укмуштуу, улуу иштерди жаратып жатат.
Ал жер үстүнө жамгыр берет, талаага сууларды жаят, кемсинтилгендерди жогору көтөрөт, кайгы тарткандар куткарылат. Ал жүзү каралардын арам ойлорун бузуп салат. Ошондуктан алар ийгиликке жете алышпайт. Ал акылмандарды өздөрүнүн эле амалы менен кармайт, мытайымдардын ойлору ишке ашпайт. Күндүз алар караңгыга туш болушат, чак түштө түндөгүдөй сыйпалап басышат. Ал жакырды кылычтан, алардын оозунан жана күчтүүнүн колунан куткарат. Ошондуктан жакырдын үмүтү бар, жалган өз оозун жабат. Кудай эсине келтирген адам бактылуу. Ошондуктан кудуреттүү Кудайдын жазасын четке какпа. Анткени ал өзү жарадар кылат да, өзү жаратты таңат. Ал уруп жарадар кылат да, кайра эле өз колу менен даарылайт. Ал сени 6 кайгыдан куткарат. 7-чисинде сага жамандык жолобойт. Ал ачарчылыкта сени ажалдан алып калат. Майданда кылычтан куткарат. Камчыдай тийген тилден жашынып каласың. Кыйроо келгенде коркпойсуң. Кыйроо жана ачарчылык келгенде күлөсүң. Жер үстүндөгү жырткычтардан үрөйүң учпайт. Анткени сен талаадагы таштар менен тынчтыктасың. Талаадагы жырткычтар менен ынтымактасың. Ошондо өз чатырың коопсуз экенин билип, өз үйүңө көз салып, күнөөгө батпай жашайсың. Өз ругуңдун сан жетпей көбөйгөнүн, өз тукумуңдун жер үстүндөгү чөптөй өскөнүн көрөсүң. Буудай боолору өз маалында жыйылгандай, сен да көргө каарлыкка жетип киресиң. Биз ушулардын баарын изилдесек, ушундай экен. Муну сен да угуп көкүрөгүңө түйүп ал. 9-бөлүм. Мен машаяктын ичинде болуу менен чындыкты айтып жатам. Калп айтпаганымды ыйык рух аркылуу ыйыкталган абийиримде күбөлөндүрүп жатат. Менин кайгым чоң, жүрөгүм сыздап турат. Анткени бир туугандарым, кандаштарым үчүн жалгыз мен каргышка калып, машаяктан ажыратылууну каалар элем. Алар Исраилдин урпактары. Кудай аларды бала кылып алды, даңкка бөлөдү. Алар менен келишимдер түздү. Аларга мыйзам да, Кудайга табынуу кызматында убадаларды да берди. Түпкү ата-бабаларды алардыкы. Машаяк да алардан чыккан. Ал бардыгынын үстүнөн башкарып турган Кудай, ага түбөлүк даңк таандык. Амин. Кудайдын сөзү өз күчүн жоготту деп айтпаймын, бирок Исраилдан чыккандардын бардыгы эле исраилдиктер эмес. Ибраимдин тукумунан чыккандардын баары эле анын балдары дегенди билдирбейт, бирок ыйык жазууда сенин тукумуң Исхактан тарайт деп жазылган. Башкача айтканда, табигый жол менен төрөлгөн балдардын баары эле Кудайдын балдары эмес, Кудайдын убадасы боюнча төрөлгөн балдар гана чыныгы тукум болуп эсептелет. Ал убада болсо мындай: мен кийинки жылы ушул убакта кайра келем. Ошондо Сара уулду болот. Сарага гана эмес, Ребекага да убада берилген. Ал атабыз Исхактан кош бойлуу болуп, эгиздерди төрөй элегинде эле, алар жаман же жакшы иш кыла элегинде эле, Кудай ага улуусу кичүүсүнө кул болот деп айткан. Кудайдын алдын ала белгилеген максаты жакшы иштердин негизинде эмес, чакыргандын өз эрки боюнча ишке ашырыш үчүн ушундай болгон. Бул жөнүндө ыйык жазууда мен Жакыпты жакшы көрүп калдым, Эйсапты болсо жаман көрүп калдым деп жазылган. Буга эмне дейбиз? Кудайда адилетсизби? Албетте жок. Анткени ал Муса пайгамбарга райым кылгым келгенине райым кылам, аягым келгенин аяйм деген. Демек Кудайдын райым кылуусу адамдын каалоосуна, аракетине байланыштуу эмес, райым кылчу Кудайдын өзүнө байланыштуу. Ыйык жазууда Кудайдын фараонго мындай деп айткан сөзү жазылган: сага күчүмдү көрсөтүш үчүн менин ысымым бүткүл жер жүзүндө жар салынышы үчүн мен сени падыша кылып койдум. Демек ал каалаган адамына райым кылат, каалаган адамдын жүрөгүн катуулантат. Эми сен мага андай болсо Кудай эмне үчүн адамдарды айыптайт? Анын эркине ким каршы чыга алат дерсиң? Эй адам, Кудай менен талашып тартышкыдай сен кимсиң? Жасалган нерсе өзүн жасаганга мен эмне үчүн мындай кылып жасадың деп айтабы? Же карапачынын бир эле ылайдан сыйга урнула турган, күндө урнула турганда идиш жасоого укугу жокпу? Эгерде Кудай өзүнүн каарын төгүүнү жана өзүнүн күчүн көрсөтүүнү каалап, кыйратылууга даяр турган, каар төгүлө турган идиштерди ушунчалык чыдамдуулук менен сактаган болсо, эмне дей алабыз? Эгерде өзүнүн даңкынын байлыгын көрсөтүш үчүн, өзү даңкка бөлөө үчүн даярдаган, бооркерлик көрсөтүлө турган идиштер үчүн ушундай кылган болсо, жүйүттөрдүн арасынан эмес, бутпарастардын арасынан да чакырылып алынган ошол идиштер биз болсок, эмне дей алабыз? Анткени Кудай Ошуя пайгамбар аркылуу мындай деген: менин элим болбогон элди менин элим дейм, менин сүйүктүүм болбогон элди менин сүйүктүүм дейм. Аларга силер менин элим эмессиңер деп айтылган жерде алар тирүү Кудайдын уулдары деп аталышат.
Ал эми Ишая пайгамбар Исраил эли жөнүндө Исраил уулдарынын саны деңиздин кумундай көп болсо да калдыгы гана куткарылат. Анткени Кудай жер үстүндө өз ишин акыйкаттык менен аягына чейин чыгарат, кечиктирбей аткарат деп жар салган. Ишая пайгамбар алдын ала айткандай, эгерде Себайот теңир биздин тукумубузду калтырбаганда, биз Содомдой болуп калмакпыз, Аморго окшоп калмакпыз. Анда эмне демекчибиз? Адилдикке умтулбаган бутпарастар ишеним аркылуу адилдикке жетишти. Ал эми адилдиктин мыйзамына умтулган ысрайылдыктар адилдиктин мыйзамына жетишкен жок. Эмне үчүн? Анткени алар адилдикти ишеним аркылуу издебей, жакшы иштер аркылуу издешти. Алар мүдүрүлтө турган ташка мүдүрүлүштү. Анткени ыйык жазууда: "Мына мен Сионго мүдүрүлтө турган таш жана азгырык боло турган аска коёмун. Бирок ага ишенген адам уятка калбайт" деп жазылган.